Assalamu alaikum tug'anlar. Bugun 30 sentyabr 2024 jil. Mercedes-Benz E-Class менен bugun доставка тарифинде иштейбиz. Машина өтө кир болуп калыптыр. Мойкага келдик. Бир сыра мойка кылып туруп, Кудай буйрса. Анан линияга чыгабыз. Анда эмесе мойканы баштайлы. Мынакей туғандар, мойкандаган кылып өттүк. Кудай буйрса, иншаллах жумушка даяр машина. Бул жагына эми толка иштеш керек болуп калды. Иштеш керек, толка иштеш керек. Анда эмесе азыр Яндекс.Прого кирелик. Кандай жаңылыктар, коэффициенттер кандай? Баарына анализдеп чыгабыз. Так, Яндекс.Про аккаунтта турабыз. Так, приоритетибиз 4.85 жогорусу болгон үчүн плюс 10 берген, опытный водительге плюс 5 берген. Общий итого 15 приоритет. Так, уровенибиз рейтинг 4.89, уровень бронза, активность 100. Балансыбыз 3348 сом бар экен. Дан карап кетсек, тарифтер эконом жана комфорт тариф, то есть доставка тарифи. Эконом өчүк, толка доставка менен иштейбиз. Доставкада иштегенде канча калат? Канча расход кылабыз? Кандай плюс минустар бар? Биргеликте аныктайбыз, Так, бонустар. Цель. Так, мынакей бонустар. Бүгүн так, саат 11ден кечки 6га дейин жол кире минимум 300 сом болот дейт. Мисалы, жол кире 150 сом же 200 сом болуп калды делик, 100 сомуну Яндекс кошуп төлөп коет. Балансыбызга безналичный сыяктуу кылып салып коет. Бул жакшы. Кечки 6га дейин канча жетишет экенбиз? Саат 12:30 болуп калды. 12ден 25 өттү. Ну, 1,5 саатыбызды уткуруппуз бул бонустан. Макул. Тугандар, Маяк парк аркылуу регистрация болуп иштесеңиздер болот. Таксопарктын өзгөчөлүгү безналичный жана бонустар түшкөн болсо, мынандай безналичный бонустар же балансыңызда акчалар көбөйсө, моментально чечип алганга болот. Number One приложениясы аркылуу же болбосо таксопарктын өзү менен байланышып, или офиске барып, или эм-банкыңызга перевод кылдырып алсаңыз болот. Анда эмесе тугандар, кана баштадык. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп туруп, налюнү басайлык. Биринчи заказды күтөбүз. Дагы бир кошумча маалымат. Бүгүн 5 заказ аткарсак 250 сом бонус берет Яндекс. Эгерде 10 заказ аткарсак 550 сом бонус берет. 15 заказ аткарсак 800 сом бонус берет. Бул дагы кошумча доход. Аны аягында биргеликте эсептейбиз, Каналга подписка боло элек болсоңуздар, подписка кнопкасын басып, лайк басып, комментарийга өз оюңуздарды калтырып кеткенди унутпаңыздар. Биз менен биргеликте болуңуздар, акырында баардык итогун чыгарабыз, Мынакей, Кудай буйрса, биринчи заказдан плюс 60 коэффициенти менен келди. Поехали. 3 километрден бери тат. Кудай буйрса ушинтип доставканын биринчи заказды передачаны алдык. Готов посылканы алдык деп. Готов басабыз. Кайка барабыз? Следующая точка маршрута. 8 Село километров. Тасай. Коттеджный поселок Браво. Ясная улица, 29. Хорошо. Поехали. 100 метров. Поверните налево. Кеттик анда. Жогору чыгат экенбиз. Бир таза абадан дем алып келет экенбиз. Заказды жеткирдим. Жогоруда баягы байлар жашаган тарапта дегендей. Бирок сонун жерде. Абасы таза, кургак. Анда бисмиллахир-рахманир-рахим деп линияга басабыз дагы. Ылдыйга карап кете беребиз. Заказ болсо алабыз, Мынакей, үй десең үй да. Абасы таза, үйлөр сонун. Настроениеңди көтөрө турган жерлер го.
Көчелер мындай тихо. Толкун жок. Шлагбаум ачып коюштур. Таксист кайтты. Бизге жолду ачып коюштур. Таксист келатат, сериалына чыгат. Макул. Кийинки заказды күткөнчө шартарап кайда берейин, а? Мына буюрса берип калса, кийинки заказга кете беребиз жолдон эле. Аке, кийинки заказды дагы алдык, туугандар. Так, бисмиллахиррахманиррахим. Ылдыйга халастой түшүп келатсам, заказ түштү. Кеттик анда. Кийинки заказга жетип келдик. Наместаны басып койдум. Клиент чыгат азыр. Алып чыгыш керек. Ат двери дегени жок. Клиент алып чыкты. Ушул кичинекей пакетик. Центрге түшөт экенбиз. Түз эле, Кудай буйруса. 5 километр дейт. Тордой плазага дейт. 230 сом болот экен жол кире. Ушуну азыр аныктап коелу. 230 сом боло турган болсо жол кире. Яндекс кошуп 300 сомго тууралап коюш керек болот. Кеттик анда. Заказы дагы жеткирдик, 237 сом болду. Жол кире караңдар, 237 сом болду. Завершенияны басабыз. Андан кийин канча Яндекс тууралап койду, ансын деле көрүп коелук, а? Так, история заказга киребиз. Мынаке. 230 сом болуптур. Яндекстин эсеби боюнча 70 сом бонус. Мынаке. 300 сомго толуктап койду ошондо Яндекс. Жетпеген акчаны. Хорошо. Анда эмесе налинию басайлык тагын. Бисмиллахиррахманиррахим деп туруп. Налинию басабыз. Кийинки заказды күтөбүз анда эмесе туугандар, Принять этебиз, от двери до двери дейт. Развернитесь. Так, артымдан берди. Наместаны бастык, парковканы таап койдук. От двери до двери дегени үчүн мынаке экинчи этажга чыгышыбыз керек экен. Мынаке туугандар, Тордой плазанын ичиндебиз. Мен алдым. Машинага карап кеттим. Мына ушул экен. По-моему, ичинде лекарствобу, дарыбы или витаминби ошондой го дейм. Кийинки заказдан жеткирдим туугандар, 3-чү заказды. Так, мынаке. Жакын эле жерге алып келдим. 217 сом болду жол кире. Яндекс 83 сом салып койду. Ошондо общий 300га тууралады. Эң кызыгы туугандар. Телефон катып калат, телефон маршрут көргөзбөй атат. Өзү бул телефондо дагы менен бөлөк башканын баары бар да. Карталарда ушунда.
2GIS деле, башкалар деле полностью ушунда да. Түндүк деле ушунда экен, мынакей. Почталар деле ушунда, карталардын баары ушунда. YouTube деле ушунда. Кыскасы, телефон тазалаш керек. Же башка отдельный телефон алыш керек. Ушундай болуп калат туугандар. Ал Яндекстен эмес, ал кээде интернеттен болушу мүмкүн. Көп учурларда телефондон болот. Жарым сааттан бери ушуну менен алышамын. Бирдемке кылып жеткирдим. Өзү 2 километр 300 метр экен аралык. Мынакей. 2GIS менен алып келдим, бирок завершение кылдым. Очистить кеш тазаласам деле ушундай болуп калды. Так, мына ал бонус дагы 2 заказ калды дейт. Дагы 2 заказ аткарсак 250 сом бонус алат болчубуз. Үчөөнү аткардык азыр, мынакей. Эгерде 10 заказ аткарсак 550 алабыз. Хорошо, телефонду туралайлык, андан кийин линияга чыгайлык. Болбосо аз жол көргөзбөй кыйнайт. Туугандар, мынакей, видеого тартып аткан телефондон кирип атамын. Берки телефонду видеого тартып баштадым. Кыскасы телефондон чыкты косяк. Себеби кечти тазаласам дагы телефон такыр эле болбой койду. На линию басайлык, кана бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Бала берет. Кайсы телефон болсо да главный иштеп турса, болду. Жарым саат убактым ушуларга кетип калдычы. Телефон чукуп элечи. Сразу эле берки телефонго өтпөй, мен дагы бир эле телефон менен аракет катыра берипмин. Так, пропустить можно дейт. Бирок өтө точкалары көп экен. Лучше пропустить. Себеби кымбат болот бул жол керек, конечно, бир 600-700 сом болушу мүмкүн, ары бери 1000ге чейин. Но жүрө беребиз, бир эле заказ менен. Лучше биз количествого иштешибиз керек, мынакей. Без коэффициент болсо да количествого иштей турган болсок, бул от двери до двери дейт. Без коэффициент. Кечирип кой. Количествого иштесек, дагы 2 заказ аткарсак 250 сом бонуска жетишебиз. Андан сырткары жакыныраак заказдар болсо, мынакей, плюс 10 коэффициент менен берип атат. От двери до двери эмес. Принимаем. Жакын заказдар болсо, количество жакшы болот. Еще жол кире арзан болуп калса дагы, главный бизге Яндекс туралап коет 300 сомго. Бул кечки саат 6га чейин. Кеттик анда, 1 километрден берди. Жетип келдик. На местаны басып койдум. Жол кире өзү. Так, 193 сом көргөздү эле, тияктан жүктөгөн балдар. Жол кирени берип коюшту, обой жүктөдүк. Бул не, бул оор эмеспи десем, кош беребиз байке дешип, жол кире 300 сом беришти. Мына 4 упаковка обой и салондо бирөөсү. Хорошо. Лайкты басып коебуз, аз завершение басканда, Обойду түшүрүп атат. Инструкция. Так, получить оплату 205 сом дейт. Хорошо. Получил подтверждение. Передал посылку. Далее. Звездочканы басабыз. Күтүп алуучуга дагы басабыз. Жүктөрдү түшүрүп алышты обойду. Эми на линияны басайлык дагы. Так деп туруп алыстабыз. Шаардан четине чыгып калдык. От двери до двери. Долгая поездка дейт. Молодая гвардияга барат экенбиз. 130 коэффициент менен берди. Алып кой берейинчи. Үй тарапа экен. Может, үйгө кирип чай ичип аламын, Жүктү жеткирдик. От двери до двери экен. Мына ал Greenleaf деген магазинге 3 коробка. Түшүрдүк. Конструкция. Оплата 613 сом. Получить оплату. Подтвердить класс. Вручение. Готовду басабыз. Далее. Пропустить. Чай ичип алсамбы десем, курсак ток эле. Курсак анчалык ачпады. Дагы бисмиллахир-рахманир-рахим деп на линия чыгабыз. Так, кстати, биз 250 сом бонуска жетиштик. 5 заказ аткардык. Эми дагы 5 заказ аткарсак, общий итого 10 заказ болот. 550 сом бонуска жетишебиз. Заказ пока кечки саат 6га дээрин минимум 300 сом болот дейт, или андан жогору. От двери до двери дейт.
Торон Рыскулова дейт. Хорошо, принимаем. Магазин го, по-моему. Магазиндер ушундай кылат да, кассада отуруп. Парковка табыш элеп кыйын болуп калат. Бул доставканын жакшы жери баягы өзүң каалаган музыканы коюп, өзүң каалагандай айдап дегендей. Через 200 Телефонго звонок келип калса кыжалат болбойт. Алып коюп. Жаман жери от двери до двери дегенде парковка таппай калган учурлар жаман да. Кеттик анда. На местаны бастым, дагы кирип алып чыктым. Айткандай эле Кытайдан келген товарлардан экен. Так. Кичинекей эле бир пакеттик, бир кучак боло турган. 3 километр 700 метр дейт. Все. Поехали тогда. Андай эле кылайлык. Жакшы болот. Газды жеткирдик. 233 сом болду. Подтвердить. Получил оплату. Подтвердить вручение посылку. Посылканы бердик. Мынаке заказ дагы келди. Плюс 60 коэффициенти менен принимать еттим. 1,5 километрден бери тат. Поехали. Так, ушудан эле артка кайрылып, жолдун аркы бетине өтүп кетет экенбиз. Жакын эле, 1,5 километр эмес бул. Где-то бул 1 километрдей эле чыгып калат, плюс-минус максимум чыкса болсом 800 метр. Просто мени айландырып келдиргиси келип атат да, мен андай кылбастан бияка айла өтө коебуз жолдун бул бетине эле. Кетип келдик, на местаны басып койдук. Пока клиент чыга элек. Бул выкуп дейт. Астафыралла, бул не сатып алыш керек болду? 2500 сом. Бирок ушундайлар өзү опасный болот да. Барсаң жок болуп калат. Ошондой жери дагы бар да. На местаны басып койдум бирок. Эгер тамак аш болсо алып барса эчтеке эмес. Анан баланс толуктап коет, тияк бияк деген окшогон. Бутылка, сутулка, пиво, арак десе анда отмена кылып салабыз. Пока на местаны басып койдук, клиентке чалайынчы. Сиз мен пока сиз перевод кылып коюңуз анда. Мен айдай берейин, Кача убакытта жетип калат экен? Так, примерно жарым саатка жетпейт го. 20 минут, 25 минут, если без пробки. Вы где находитесь сейчас? Ошол магазин жанында. Магазин жанында. Вы этот адрес поменять сможете? Нет. Жок, уже бул доставкада поменять эткенге болбойт да, только жана белгиленген адреске, например, так, Анарбек Бакаева 132 дегенге барам да, башка тарапка бара албайм мен уже. Тиги ачып деген приложение изменить кылыш керек да? Аны эч ким изменить эте албайт. Аны клиент деле, водитель деле, таксопарк деле, эч ким, Яндекс деле уруксат бербейт. Просто эмеге связи по-любому великоммен чувство, долго эмне чыгып койсоңуз болот. Жок, все равно мен точкага жетмейинче менде завершение болбой коет. Потому что мындай да жеке. Туура түшүнсөңүз, эме жанакы бирөөнүн посылкасын алды бул передачаны. Жарым жолдо завершение уруксат бербеген себеби Яндекс штабы кайда таштап саласың сен деп уруксат бербейт да эч кимге. Все, хорошо, поняла. Макулада апара бериңиздер. Макул ажык. Пробкадан качып, пробкага түштүк го дагы. Мына жолдун четинде турган машинелердин бүт баары уже движенияга түштү да. Себеби саат 5 болуп калды. 5ке 2 мүнөт калыптыр. Макул эми жумуш сабыр кылып иштей беребиз эми. Кудай буйруса иншаллах. Иштей береличи, пока курсактаган ач элек. Баары жайында, нормально. Мынакей туугандар, бул заказдан жеткирдик. Дагы 3 заказ аткарсак 550 сом бонус алабыз. Так, на линию басайлык. Пока минимум 300 сомдук учуруу. Минимум 300 сом болчу керек. Азыркы заказ 277 сом болду деле, Яндекс туралап койду. Так, плюс 70 менен беритат. Принят. через 100 метров поверните 860 метрде дейт. Хорошо. Передачаны алдык. Ичинде бир эле кийимби, ушундай экен, ушуну жеткиребиз. Так. Получили басабыз. Подтверждение. Так.
Кайда барабыз? Охо, 7 километр дейт. Поверните на Хорошо. Хорошо, ылдыйга түшөт экенбиз. Центрге линиядан чыгып коелук, сепче кылбастан. Мынакей, кеттик эми. Жетип келдик. 345 сом болду. Получил оплату. Все. Подтвердить вручение посылку дейт. Все. Мынакей, кийинки заказ келатат. Плюс 50 менен. Принимаем обычный заказ. через 100 метров. От двери до двери деген тема жок. Ана кеттик. 9-нчы заказга. Мынакей жетип келдик. 176 сом болду. Мага 300 сом жол кира берди. Себеби клиенттин өзүнү дагы ала келдим. Мен дагы ала кеттиңиз, кош берейин деди. Макул деп ала келе бердим. Все, получил оплату. Подтверждениялар. 10-нчы заказды принимать эттик. 400 метр, 450 метрде экен. Акыркы заказга келип, на местаны басып, клиентке телефон чалсам, азыр чыгам, канча сом болуптур, жол кире ала чыгайын деди. 3 сом болуптур деп. Мына 240 сом болуптур деп. Мен дальше басып коюпмун да. Уже 10 минуттан ашып кетти. Почти 3 минут анын бесплатный ожиданиясы, еще менин платный ожиданиям экөө биригип 16 минут, то есть 14 минут күтүп коюпмун. А клиент аз чалып, кайда турасыз дейт. Ушундай турамын десем, адрес туура эмес белгилеп койгон окшойт, тияктан жөнөткөндөр дейт. Тигилер магазинчилер болчу да. Туура эмес көргөзүп коюптур адресини. Эми айттым бирок, эгер мен бул жерден башка тарапка алып барсам, дополнительный дагы жол кире бересиңер. Силер белгилеген жерге келдим мен десем, макул, аз мен уточнить этейин деди. Пока уточнить этелик, мынакей. Панфилова 140 дейт. 46, то есть 46 деген, кайдагы 146 дейм мен. Панфилова 46га келдик, мынакей. Мынакей Панфилова 46 турат бuyakta. Бирок бул жерде такыр башка адамдар экен. Заказы завершенияны бастым. 240 сом менен жаптык. Ожиданияга дагы 30 сом кошуп котором деди азыр Мбанкка. Мынакей, келди Мбанкка. 277 сом которду. Отправитель магазинчи. А булардын айткан адреси совсем башка жакта экен. Эми ал жака Яндекс Го'дон карасам 150 сом экен жол кире, доставка. Аны күтүп алуучу клиент төлөй турган болду. Азыр ал жака алып барып берем, линияга чыкпай эле. Кийинки заказ келатат. Принимать этебиз. 2-7ден дейт. Поехали. Туугандар, мынакей бүгүнкү сменаны ушинтип жыйынтыктайын дедим. Саат 10 болду. Мен эртең менен 1:30да жумушту баштаган болсом, ошондо получается 9:30 саат болуптур, 9:30 саат болуп калабы? Жок, 8:30 саат болуптур. 8:30 сааттан 2 саатын алып салабыз, себеби где-то 40 мүнөттөй жана телефонум катып калып, убактым кетти. Андан сырткары өзүмдүн 1 сааттай жумуштарым менен жүрдүм. Общий итого 1:30 саатты алып сала берели. Ошондо дагы 6,5 саат линияда жүрүпмүн. 6,5 саатта 12 заказ аткардым, 2900 сом болду. Бул Яндекс менен таксопарктын комиссиясынан сырткаркы көрүнүшү. Бул жерден только бензинге чыгарабыз. Ошондо 2900 сом болду. Андан сырткары 10 заказдан ашык аткарганыбыз үчүн 550 сом бонуска жетиштик. Мынакей 550 сом бонуска жетиштик. Буну кошсок 3450 сом болот. Анан чайларга кошулганы примерно 450 сом болуп калды, плюс-минус. 450 сом болсо, 3350 сомго 450 сомду кошсок, 3800 сом болуптур. Общий итого 3800 сомдон бензинге чыгарабыз. Километри 101 километр жүрүпмүн. Ошондо бул шаардын ичинде 12-13 литр расход кылат. 13 литр десептесек дагы ал 1000 сомдук бензин болуп калат. Демек 1000 сомдук бензинге минус кылсак, 3800 сомдон 1000 сомду минус кыла турган болсок,
2800. 2,5 миң ашык таза прибыл болуптур бизге, Кудай буйрса. 6,5 саат линияда жүргөнүбүз, иштегенибизди эсепке алганда. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Подписка боло элек болсоңуздар, подписка кнопкасын басып, роликке лайк басып, өз оюңуздарды жазып кеткенди унутпаңыздар. Яндекске Маяк парк аркылуу катталып, Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын жана Кыргызстан боюнча онлайн регистрация болуп, эконом, комфорт, комфорт плюс, бизнес, минивэн, доставка, грузовой тарифтеринде иштесеңиздер болот. Телефон номер 0708 880 980.